Emece mına adabiyatçı da bolup жүрбөйсүз. Adabiyatçı дегеним adabiyat айдыңында калемиңизди сынап жүрөсүз. Бул Назос Советинде эркектер менен жалаң жоокерлер менен иштеп жүрүп, анан бул ырды кандай жазып калдыңыз өзү? Мен бир иш чара өткөргөндө элдерге аябай ошолорго жакшы ырларды поэзия менен айтып берсең аябай таасир этет экен да. Мисалы үчүн Мураста иштеп жүргөндө аларды пенсияга чыгарып атканда bir уборщица аялга мактап аябай сен бар экенсиң, анан тазалык бизге келет. Арно-орларын жаздым да. Өзүм ыр жазганды билбейм, баягы элдеги акындардын ырларынан, китептерден алып кечке окуп ошолордон издейм жакшы сөздөрдү. Аны ошентип жүрсөм баягы уборщица ыйласа болобу. Өзүм чочуп кетиптирмин. Meni hiç kim hiç kaçan maktagan emez, bu siz beni maktadınız demiştim. Düşünüktü. Oşol jalan kitepler sizden adabiyat kalıp kelgen eken. Anan oşodan adabiyat kalıp gelip, men jumuşçulardan aldımda adabiyat kitepte absurdat etip жүрүп, oşo kitepke berilip kaldım. Hoş, жақсы bunu. Sana buna Baydılda жөнүндө söz kılavuz da, Baydıldanı görgön turbayız. Bilgeri oşonu ayıp beriңizçi, Baydıldanı. Emi men Almatıga... Atatürk Baydikeni. Al Baydıldanın ırların barın жаткан этелем men. Irlarını aябай жакшы көрөт элем. Мен эң бир жакшы көргөн акындын бири болчу да. Мен жакшы көрөм. Бирок өзүм көргөн эмесмин. Анан бир күнү Алматыга баратып жолдо биз Фрунзе гостиницасында калып, анан кийин ошол жерден Пишпек гостиницасында. Анан жолугуп калдык остановкадан. Бурул деген алайлык кыз бар эле, менин начальник сет болчу. Өктөмөжү Байдылда турат, Байдылда турат. Каякта турат десем, турган. Бирок Байдылдага окшош эмес. Аяктагын айтасың деп аны урушуп койдум. Аяктагы эле бир адамды Байдылда дейсиң, кантип эле Байдылда ушундай болуп калсын деп автобуска түшүп кеттик. Анан кийин түшүп кетсек эле Байдылда карап турду дагы, анан бул эжең кандай баягы менин жактырбаганымды сезди да, мен байкап калыптыр да, мен Байдылда эмес экен деп эле аны урушуп атпаймбы десем эле, эжем өзгөндүк болот. Анан биз Алматыга баратабыз. Ошондой эжең, өзгөндүн күрүшүндөй, жакшаттын жүрүшүндөй экен десе болобу. Элдин баары карап калды мени. Анан ошодон барар чакты настроение болуп Алматыга баргандан. Бая сиздин Байдылда даңктуу Байдылдаңызга окшобойт да. Окшобойт да, ага такыр окшотто албайт. Анан ошондо бир кандайдыр ооруп жүргөнбү билбейм экен. Ал бир дейле ошо Байдылданын бир ырына пародия жазган экенсиз, ошону бир эскерип айтып коюңуз. Ошол bir 8 Mart'ta ayaldарды аябай мактаптыр. Байдыкем чонун бу аялдарга жазган ырды эч ким башка акындар жаза элек, көрө элек. Байдыкеде. Анан келип акырында аягында мактаган менен бирөөдө манасты төрөп берелек. Көп болгон менен энелер кожомкул төрөп берелек деп жазыптыр да. Анан ойлонуп барар чакта ойлонуп, эми каяктан төрөйт эм аялдар деп анан Байдылдага анан мен айттым, аялдар айыптуубу деп суроо коюп анан пародия жаздым. Манас деп уран чакырган маанайы бийик элелек. Майдаланып энелер манасты төрөп берелек. Мактанган эркек бирөөдө майнаттуу үрөн эгелек. Кыргыз деп аты угулган кылымдан кыйын элелек. Кыйла бир баатыр энелер кожомкул төрөп берелек. Эр аттуу көп бирөөдө элита урук эгелек. Кабылан эрдин кечеги кайраттан тайды нечени, алкоголдон арвыды, акылда белде кесели, айвыгып жого киреби адамдын алсыз бечели. Акылман алты төрөнү аялдан акын көрөбү, эргежел болуп арактан эркектин ачты өнөрү. Айтсак сөздө адилет, арпексе буудай өнө. Баракелди. Şu Baydыкем укту экен, окуду экен. Өзүнө келип окуп бергенмин мен. Мынандай кылып туруп, оштук карындашым туура айтат деп өзү кабыл алган. Баракелди. Байдылданын вечерине чакырган. Меңдежем менен Гүлсайра Момунова эжелер келеле кел өктөм кел деп туруп, анан окуп бергем өзүнө. Бар болуңуз, бар болуңуз. Аябай жакшы кабыл алышкан. Жакшы. Калемиңиз курчуй берсин. Жакшылыктын эрте кечи жок. Поэзияда ошол сыяктуу эч кеч болбойт.